Жалал Абадта жер титирөөгө коркунучу бар аймактардагы авариялык мектептер жаңыдан салынат. Эрик долбоору облуста 14 мектепти акыркы сейсмикалык нормалар менен куруп, балдар үчүн коопсуз жана жакшыртылган чөйрөнү камсыз кылууну көздөйт. Алардын бири Сузак районунун Садда айылына түшүп жатат. Бүгүнкү күндө заманбап шарттарга жооп берет. Эң биринчи бул долбоордун максаты коопсуздук. Ошол себептен баягы сейсмикалык коопсуздукту жетиш үчүн акыркы Кыргызстандагы акыркы сейсмикалык нормаларга, андан тышкары атайын Дүйнөлүк банктын рекомендациясы менен атайын шарттар иштелип чыккан, техникалык, сейсмикалык. Ошолордун негизинде долбоорлонду. Анан мектеп өзү энергия эффективдүү болуш керек. Дүйнөлүк банк көмүрдү каржылабаган үчүн, экологияга зыян келтирбеген үчүн мектептин отоплениеси электрический болот. Ага жанагы свет өчүп калган күндөрү автоматический АВРда генератор коюлат, долбоордо каралган. Эми бул жерге 2 кабаттан турган 150 орундуу мектеп тургузулат. Имаратта ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт жана санитардык гигиеналык шарттарын камтыйт. Жер титирөөгө туруштук берет, мектеп короосу көрктөндүрүлүп, видео байкоо системалары коюлат. 2 кабаттуу, ичинде заманбап лифти менен, пандустары менен, бар жок санитардык кабинеттери менен бар жогу каралган. Буюрса ошол айтылган талаптарды бизге буйрутмачылар бергендегидей кылып тапшырышка аракет кылабыз. Буга чейин Садда айылындагы окуучулар Союз мезгилинде ашар жолу менен салынган эски имаратта окуп келишкен. Курулуш иштерине байланыштуу балдар авариялык мектептен чыгарылган. Жаңы окуу жылы башталса, убактылуу кошуна айылга барып окуп турушат. 1 жылдан кийин балдар үчүн мында заманбап мектеп пайда болот. Спорт залы, концерттик зал, ашкана, китепкана, медициналык кабинет, атайы жабдылган физика жана химия кабинеттери каралган. Имаратта мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын муктаждыктарына ылайыкташтырылып, пандустар жана лифт орнотулат. Желдетүү система да эске алынган. Бардык шарттары каралган. Лабораториялык кабинеттер, физика, химия, эмгек сабагынан бардык эмеректери толугу менен деп, спорт залы менен, душу менен, балдар үчүн, чоң балдар үчүн, кичинекей балдар үчүн бардык ойночу аянтчалар, спорт залдын душевой кабиналары менен заманбап мектепке биз жетишкени турабыз. Бул үчүн биз ата-энелер, окуучулар, мугалимдер бардыгыбыз кубанычтабыз. Мындан сырткары Эрик долбоорунун алкагында Базар Кургон шаарындагы номер 65 Абдрашев атындагы мектептин курулушу башталды. Билим уя эски мектептин спорт аянтчасына салынып жатат. Бул жерге балдар үчүн коопсуз, акыркы үлгүдөгү заманбап 150 окуучуга ылайыкташкан мектеп салынат. Мектептер тандоо процесси ачык жана айкын өткөрүлгөн, илимий подход менен. Мектептер тандоо критерийлери ушу министрлер кабинети жана Дүйнөлүк банктын ортосунда макулдашылган. Ошонун негизинде тандалган мектептердин дээрлик жарымы авариялык абалда, калган жарымы курулгандан бери бүгүнкү күнгө чейин капиталдык ремонт көрбөгөн, окуучуларга шарты начар мектептер. Анан республика боюнча ошо 40 мектеп ичинен 14 мектеп ушул Жалал Абад областында. Себеби бул жерден мектептер тандоо критерийлеринин ичинде биринчиден ушу сейсмикалык абалы начар жерлер Кыргызстандагы, балдардын саны, мектептердин ошо кандай конструкцияда салынган, ушулар негизги ключевой ролду ойногонда. Абдрашев мектеби 1978 жылы пакта сактоочу кампа катары курулган имаратты 1996 жылдан бери пайдаланып келет. Эски имаратка авариялык абалда деген корутунду чыккан. Мектепте лабораториялар, спорт зал, жыйындар зал жана айрым административдик жайлар жок. Ал эми жаңы мектепте окуучу, мугалимдер үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Бул шарттарда азыр типовая школа болуп салынып атат. Типовая школа болуп салынган бар жок шарттар бар экен, ичинде экен, комфорттугу дагы, андай нерсени бул айылдагылар көргөн эмес 30 жылдан бери биринчи жолу ушу айылды эстеп, бар жок курулуп атканга мамлекетибизге бийликте отурганда бардыгына чоң ыраазычылык айтабыз. Кыргызстандын сейсмикалык жактан кооптуу райондорундагы 40 мектеп Эрик долбоорунун. Бейле кетсек, Эрик долбоорунун алкагында республиканын аймагында жалпы 40 мектеп жаңы курулат же реконструкцияланат. Каражат Дүйнөлүк банк тарабынан колдоого алынган. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.